Салам достор, биз азыр Кореянын Инчон шаарындагы аэропортунда турабыз. Биз Испанияга жөнөп жатабыз. Кореядан Германияга чейин биз 13 саат учабыз. Андан ары Испаниянын Барселона шаарына 2 саат учабыз. Биз азыр Барселонага конуп атабыз. Саат түнкү 12. Бул Барселонанын түнкү көрүнүшү. Биз уже Барселонадабыз. Бул жакта азыр саат түнкү 12 экен. Азыр бронировать эткен отелибизге келдик. Бул жерде футбол кыйын эме болгон үчүн бар жок жерде ушундай эмблемалар. Бар жок жерде ушундай экен. Биз барганда эле күнүбүз приключениядан башталды. Биз брондогон отель биз кечигип барып калган үчүн 1 саатка бронубуз отмена болуп калыптыр. Ошентип отельге түшпөй калдык. Түнү менен отель издеп, анан бул жерде такси менен кетип атканбыз. Барселонада шунчалык туристтер көп келген үчүн 1-2-3 ай мурун отельдерди брондошот экен. Ошон үчүн шаар ичинде, ушундай чоң шаарда бир дагы отель таппай таң атканга чейин жүрдүк. Ошентип издеп эртеси күнү таң атканда шаардын четинен отель таптык. Биздин отель 1 суткасына 130 евро турат экен. Так. Бул жагында ванная, комната, душ, шампунь, как обычно. Бул мына минимализм стилинде экен. Керектүү нерселер, мына телевизор, ничего лишнего, шкафчик. Биздин айнектен көрүнүш вид. Отелдерде ушундай ланч-бар бар экен, 1 этажда. Маленький кафешкасы бар экен, барып заказ коюп жеп отурса болот экен. Бул жерде выходной күндөрү, суббота, воскресенье живая музыка болот экен. Ошентип биз эртеси шаар айланганына чыктык. Биз эң белгилүү болгон Саграда Фамилия деген храмды көздөй жөнөдүк. Бул храм дүйнөдө эң узак мөөнөт курулуп жаткан имарат болуп эсептелет. Андан бери 141 жыл өтсө дагы мунун курулушу аягына чыга элек. Бул храмдын архитектурасынын кооздугу адамды ушунчалык кызыктандырат. Шаардын да бир визитный карточкасы бул Барселона футбол клубу болуп эсептелет. Бул клубдун официальный магазиндери шаардын ар бир бурчектеринде жайгашкан. Футболго болгон кызыгуу ушунчалык чоң экендиги бул шаардын атмосферасында сезилип турат. Биз Барселонанын центринен жарым саат алыста жайгашкан райондон таптык отельди. Метро менен жарым саат Барселонанын центрине. Азыр кетип атабыз. Бул район Рипалет деп аталат. Бул эски район. Жаңы райондор да бар экен, өйдөрөк чыккан жакта. Красочный экен, райондор сон экен. Бул эски район болсо дагы бул жакта мусор жок, таптаза. Эртең менен эрте көчөлөрдө жуушат экен, шампуньдап жууп экен. Бул
жерде негизи көчөлөрү таза экен. Эгерде путешествие кылып Барселонага келе турган болсоңор, отельдерди заранее броньдоп, керек болсо акчасын да төлөп анан келишиңиздер керек. Себеби бул жерде отельдер аябай көп, бирок туристтер да андан көп. Ошон үчүн бул жерге келип эле место алыш кыйын экен негизи. Балары. Фруктылар вкусный экен. В общем, фрукты здесь недорого. Вот 2 евро. Огурцылар 99 цент. Банандар берде кор экен. Эскендер жебет окшойт. Чирип эле жатат. Көп жерден көрдүк. Баасы 1,5 евро. 1 килограмм 1,5 евро. На 4-чү R4 деген линияга переход жасайсыз. Válidos del 1 de mayo al 31 de agosto. Pueden consultar. Вот испанское метро внутри. Биз бара турган станция каякта эле? Кайсы станцияга барабыз, Султан? Балькара деген станцияга барат экенбиз. Азыр биз дагы перекус кыла алалы деп отурабыз. Испандар баары эле, почти баары англисчени да жакшы сүйлөшөт экен, испанчаны дагы. Ким путешествие келем деп планировать этип атса, жок дегенде базовый английский билсең, өзүң эле жакшы болот экен. Биз да кичине 3 күн жүрүп, испанча анча-мынча сөздөрдү үйрөнүп калдык. Ошогон мини пицца алдык, 2 пицца, 1 пирог яблочный, 2 капучино алдык. Канча болду? 10 евро. 70 цент болуптур. Азыр оз тийебиз. Кандай экен дамы? Стем. Бул сыр менен экен, моцарелла менен. Вкусно экен. Quizá no fue coincidencia encontrarme contigo. Tal vez esto lo hizo el destino. Quiero dormirme de... Испанияда да бизде таң калтырган нерсе общественный туалеттер жок. Метронун ичинде, эч жерде, сыртта, шаардын сыртында эч кандай жок экен. Поезддин ичинде бар экен, ал дагы иштебей калат экен, кээдечи. Анан биз дагы муну билбей издедик, анан бул жерде турган полицейскийлерден сурадык. Сурасак, туалет жок деп айтты. Анан кандай болушу мүмкүн деп мен интернеттен карадым кирип. Не үчүн Испанияда туалет жок, общественный туалет депчи. Анан көрсөң, закон боюнча жок экен да. Анан кийин сырттагы бардык кафелер туалетине суранса киргизиш керек экен, закон ушундай экен. Биз азыр бара турган жер бул Барселонанын туристтер сөзсүз барып көрчү жерлерден бири бул Парк Güell болуп аталат. Бул парк Испанияда эң белгилүү болгон архитектор Антонио Гаудинин дизайны боюнча курулган. Биз бул паркка ичине кирген жокпуз, себеби билеттер калбай калыптыр. Себеби билеттер күнүнө 50 000 гана кишиге сатылат экен. Барселонага жылына 15 миллион турист келет. Ошондуктан эгер сиз музейлерге кире турган болсоңуз, билеттерди алдын ала онлайн сатып алууңуз зарыл. Сувенир саткан магазин. Мындай подставкалар бар экен. Чайниктер бар. Мында керамика 21 евро экен почти.
испандардын улуттук тамагы болгон тортильяны ооз тийип көрөлү деп ресторанга келдик. Бул тамак картошка менен жумурткадан жасалат экен. Бир порциясы 12 евродан өйдө турат экен. Азыр пробалап тортильяны. Реально вкусно. Мына бул эң атактуу үйлөрүнүн бири. Крышасы бул ажыдарды билдирет. Жанындагы бул крест болсо Святой Георгий найзасайып өлтүргөн символду билдирет экен. Бул үйдүн алдында сүрөткө түшүш аябай проблема экен. Адамдар ошончолук көп. Enrique Iglesias, gente de zona, de Samuel. Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón. Me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice 1000 palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol. Bailando, 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 bailando. Tu cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando, 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 bailando. Ese fuego por dentro me va enloqueciendo, me va saturando. Con tu física y tu química también tu anatomía. Quizá no fue coincidencia. Ушинтип биздин Барселонага болгон саякатыбыз аяктады. Барселона бизге аябай жакты. Дагы келебиз деп өзүбүзчө ниет кылып койдук. Биз мындан ары Парижге жол тарттык. Sé que pronto estaremos unidos. Esa sonrisa traviesa que vive conmigo.